Арбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, барыңыздарга салам айтабыз. Расул Акматов YouTube каналы. Өзүңүздөр билгендей областта азыркы тапта кызыл сызыктан чыккан бардык имараттарды алуу иштери кызуу жүрүүдө. Мен азыр турган бул Баткен шаарындагы эң башкы жолдордун бири. Бул Нургазиев көчөсү. Өзүңүздөр билгендей буга чейин мына ушул жерлерде кызыл сызыктан чыккан имараттар болгон болсо, азыркы тапта бүгүнкү күндө мына ушул имараттар алынып жатат. Өзүңүздөр көргөндөй эле негизинен ушул эле жерге тагы айтканда ушул баягы борбордук көчө болгондуктан бүт эле имараттар, бардык нерселер ушул жерге түшкөндүктөн азыркы тапта эми бардыгы алынып жаткан учуру. Өзүңүздөр көргөндөй бияктарда банктар бар, кийим саткан дүкөндөр бар, дарыканалар бар, кыскасы офистер бар эле. Ошондуктан азыркы тапта мына жол кеңейип калган учуру. Тары айтканда жолдун эки бети тең. Бул жагы деле ушинтип кеңейип атат. Азыр бул лестницалар кызыл линиядан чыккан, ошондуктан лестницалар бүт бардыгы алынып атат. Банктардыкы бүт, тары айтканда бардыгы монтип кетип атат. Кызыл линиядан чыккандардын бардыгын монтип кызыл менен белгилеп койгон болчу. Демек, бул жердегилер бүт бардыгы лестницалары бардыгы кызыл сызыктан чыккандар. Могул жакта дагы имараттар бар болчу, аларды дагы бүт алыптыр. Азыркы тапта мына бүт бардык ушул жерлерде ошентип ар ким өзүнүн алдыны тазалап атат. Жакшысызбы? Алатасызбы? Экинчи этаж не болот? Ичиден кылатасызбы? Ушундай. Мен азыр акырындап ушул борбордук базар жакка карап баратам. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле бул эми базар тарап десек болот. Менимче муну азыр бул здание дагы кетет болуш керек. Анткени могул жактагы зданиялар кетип атат. Ушундай кең жолубуз бар экен. Өзүбүзгө өзүбүз деп тар кылып жүрүппүз да көрсө. Мына көргөндөй эле бул жакта дагы могул жактан акыры зорго басат элең. Могул жерлерге дагы магазиндер туруп алган болчу. Ал жерде да кафелер бар экен. Ал жерде дагы болуп атат. Акырындап ушундай. Мына базардын алдын билесиздер, озуну кире бериш жерди. Кире бериш жер дагы аябай толуп кеткен болчу. Магазиндерге азыр бул жактарда калынды. Кеңейип калды десек болот. Бул жакта дагы билесиздер, магазиндер бар болчу. Бул жактар дагы алынып, уже кеңейип калды. Так, бул Нургазиев көчөсү. Базарга чейин, ушул центрден баштап базарга чейинки көчө болду. Ошону көрдүңүздөр. Азыр эми Сайдима Начи көчөсүн көрсөтөм. Бул сиздер көрүп турган көчө. Сайдима Начи көчөсү. Бул жерде дагы ошентип кеңейтүү иштери жүрүп атат. Лестницалар ушундай тур, пока кызыл сызыкка чыккандар. Тары айтканда жолдун бул тарабы, мына жакта дагы бар экен. Ошол чыгып кеткен здание азыр. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, могул жерде да навайкана бар болчу. Булар дагы калдырыптыр. Мына жерде билесиздер, дүкөндөр, эт сатчу магазиндер бар болчу. Булар дагы түп тамыр менен кетиптир. Ушундай шаарыбызда ушундай тазалануу, жаңылануу оңолуу болуп атат. Андыктан кайдыгер карабай барыңыздар. Ушул бийлик өкүлдөрүнөн ушундай чечимдерин туура кабыл алыңыздар. Албетте областыбыздын, шаарыбыздын өнүгүшү
өзүбүздүн эле келечектеги уул кыздарыбызга жакшы бир шарт түзүп берүү десек болот. Мына көрдүңүздөр, ардактуу достор. Бүт ушул жерде азыркы тапта ушундай иштер жүрүп жатат. Бул жерлерде да магазиндер бар болчу. Бул жерде да ремонт иштери болуп атат. Кыскасын айтканда, бул Сайдыман Ажы көчөсүдө деле ушундай иштер жүрүп жаткан учуру. Баарыңыздарга рахмат айтабыз, ардактуу көрөрмандар. Көрүп бергениңиздер үчүн. Ушундай эми тазалыкты карап койсок болгону. Тазалыгыбыз өзүбүз үчүн, тазалыкты өзүнөн башла дейт. Бул жактагы баары бир кетет экен. Чек тарапка Ош жолуна кеткен жол ал дагы кеңейтилет буюрса. Чоң рахмат баарыңыздарга дагы бир жолу көргөнүңүздөргө. Ушу менен жыйынтайбыз эфирибизди. Видеону бөлүшүп, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар. Анан каналга сөзсүз түрдө катталып кетиңиздер.